сезим дүйнө депчи, муну шарттуу түрдө көрсөттүм. Болбосо сезим дүйнө мындай кетет да, жанагы аура сыяктуу алкак, ошол сезим дүйнө деп элестетип эле, ал бүт дене мүчөнү бар, анда сырткары нерсени туят. Ошол сезим дүйнө болот. Мен бу жакта жөн эле түшүнүш үчүн жан дүйнө менен акыл дүйнөнү байланыштырат деген сезим. Ошол көңүл, ошол сезим дүйнөгө да таандык, анан жан дүйнөдү башкарат. Көңүл аркылуу башкарат эмес, байланыштырат деп болчу. Бирок мындай деп айтсак болот. Мен дагы айта турган оюм эмес, айта турган сөзүм. Жашоодо байкайсыңар, кээ бир адамдар акыл дүйнөсү менен жан дүйнөсү төп деп коелучу. Тең адамдар бар. Акылы билими да дарымети да, жан дүйнөсү да ошончолук туюп, билип, жан дүйнөсүн сезип, тең алып жүргөн адамдар бар. Барбы ошондой адамдар? Билебиз, э? Тескерисинче, кийинки слайд. Мындай адамдарды билесиздерби? Акылга көбүрөөк басым кылат да, жан дүйнөсүн укпаган. Тилекке каршы андайлар көп. Азыркы учурда ошондой адамдар көп. Акылга, билимге басым кылабыз дагы, жан дүйнөнү укпайбыз. Көп учурда биз ошондон азап да чегебиз. Акыл менен баарын ойлоп, ойлоп эмес, акыл менен иреттеп, баарын тастыктап, аныктап, максат коюп, жетип алып, анан максатка жеткенден кийин, же багынткандан кийин жан дүйнө жыргабайт да. Болду беле ошондой мисалдар? Бар да. Өтө көп. Эмне үчүн? Себеби жан дүйнөнү укпайбыз. Жан дүйнө эмнени каалап атканын түшүнбөйбүз. Баарын акыл дүйнөгө берип койгонбуз тизгинди. Кээ бир адамдар бар, кийинки слайд. Жан дүйнөсү менен жашайт, акыл дүйнөсү артта калган. Бул кандай адамдар? Жакшы деп айтпайм мен. Сөзсүз эле жакшы эмес. Жок, эми бар, аз дебейин. Көбү бүгүнкү замандын талабында көбү адамзат деп айтпай койчу. Биз өзүбүздүн колубузду айтсакчы, көбүбүз биз акылга басым жашап калдык. Басым. Акыл дүйнө менен жашап калдык. Баардыгын акыл менен ченеп калдык. Жан дүйнөнү укпай калдык. Бар, угабыз, бирок көбүбүз укпайбыз. Мындай адамдар да бар. Жан дүйнөсү алдыга озуп кеткен, акыл дүйнө ага тең келбейт. Сезет, билет, түшүнөт. Түшүнөт кандай? Ошо туят, жан дүйнөсүн угат. Бирок ошого тете акыл дарымети жетпейт да. Бул эми жакшы деп айтпайын. Негизи адам катары жакшы адам болушу мүмкүн, бирок бул көрүнүш өзү жакшы эмес. Өзү логикасында экөө тең болуш керек, төп келиш керек. Акыл дүйнө менен жан дүйнө төп келгенде, сезим дүйнө экөөнө бирдей тегиз иштегенде, экөөнүн байланышы төп болгондо адамда маселе болбойт. Адамдын ички төптүгү болот. Жан дүйнөсүн уга билет, сезе билет, оңдой билет, ошонун акыл дүйнөсүнүн жардамы менен. Адам жан дүйнөгө гана маани берип туруп, билим акылды эске албай койсо, ал да болбойт. Жан дүйнөсү жарды деген ошол мындай жакшыга жарды деген мааниде. Жанагы жан дүйнөсү, жана пейил деп атпайбызбы? Жан дүйнөсү жарды деген ошол пейили тар деген сөз. Кең пейил деген жан дүйнөсү бай деген сөз да. Мындай салыштырмалуу айткандачы. Себеби ошол жан дүйнөсү эмнеге толтурулса, ошону айтабыз да, бай же кедей. Анан бай деген мааниде биз жакшыны гана айтабыз. Кең дегенде да жакшы маанини туюнтабыз. Жан дүйнөсү бай деген сөз бул мындай өтө көп нерсе толгон деген сөз эмес. Жакшысы көп деген сөз. Кең пейил деген деле ошондой мааниде. Жан дүйнөсү жарды дегендечи, эңшерилип бош болуп калган жок. Толтуранын ичинде. Бирок жакшысы жок. Жарды. Жакшыга жарды деген мааниде. Дагы мен мону айтайын деп атам. Могу мисалга жан дүйнөсү менен жашап, акыл дүйнөсү артта калган адамдар бул кандай адамдар? Мисалы, туюму, сезими, жан дүйнөсү аябай, мисалы, бир нерсени кабыл алат, ишенчек, ойлонбойт, ой толгобойт, бир билимге, тажрыйбага таянбайт. Көбүнесе эгер жакшы мааниде айтсак, ишенчектер берилип кетип, алданып калып, же болбосо мындай карап туруп жаман экенин түшүнбөйт да, эми жакшылык кылайын деп айтып атат. Бирок ал жаман иш экенин түшүнбөй, ошого аралашып кетип аткандар. Себеби ошончолук билими дарымети жок, түшүнбөйт.
Пикириңизди уктук, бирок мен кошулбайм. Себеби ал бала акылдан кем. Ал башка эмес. Ал тубаса акылдан кем болуп атпайбы? Ал жерде акыл дүйнөсү албетте иштебейт. Толук кандуулукка жетпейт. Мен муну айткым келип атат. Акыл эси кем эмес, кадимки эле, жакшы эле. Бирок акыл дүйнөсүн өрчүтпөй, жан дүйнөгө басым кылып, жан дүйнөсү аябай ушундай жакшы, бирок акыл дүйнөсү кем эмес. Кадимки адамдардан айырмасы жок. Бирок ага маани бербейт. Аны менен эсептешпейт. Билимге таянбайт. Ой кандай десем, ой жүгүртпөйт эмес, ой толгобойт, талдабайт, аңдабайт деп коелучу. Мисалы, аң сезими, мына аң сезим деген сөз эмнеден келип атат? Бул аңдоо, акыл дүйнөсү менен сезимге байланыштуу нерсе. Көргөн укканын биз эмне кылабыз? Акылга салып калчагытабыз. Бул аң сезим. Сезим бар, аңдоо. Сезим аркылуу аңдап атабыз. Акыл дүйнөнү иштетип атабыз. Ошол акыл дарамети жок, тубаса жок болгондор, жанагы кинонун каарманы. Анын аң сезими алсыз. Аңдоо жок анда. Түз мааниде эмне десе ошого ишенип атпайбы? Кандай кылса? Бул жерде кээ бир адамдар акыл эси ордунда эле туруп эле бүт тубаса бар жакшы, бирок ошону иштетпейт. Мисалы, билим алган эмес, толуктаган эмес, окуган эмес, кызыкпайт, китеп окубайт. Жөнөкөй мисал айтайынчы, барбы ошондой адамдар? Бул акыл дүйнөсүн өрчүтпөгөн адамдар. Ушуну түшүнүп койгойчу. Бирок ал адам катары жакшы адам. Боорукер, сезимтал, жардам берет чын дилинен. Аябайт эчтекесин. Берешен. Карап туруп мындай бир кылмышкер келип туруп карап туруп, ушундай деп бирдеме сураса берип коет. Ой, жардам берчи, жүрчү деп туруп, жаман ишке да аралашса да ошону аңдабай туруп барат да. Бар да. Акыл эси ордунда эле адам болушу мүмкүн. Мунун өзү жакшы көрүнүш эмес да. Жакшы адам дегенеңиз мен мындай башкача талдап атам да, адам катары жакшы болушу мүмкүн, бирок ал жакшы эмес, жалпы жонунан. Себеби акыл дүйнөсүн иштетпейт. Акыл дүйнө бул дагы өтө чоң күч. Аң сезимдүү кылып бизди жараткан ошол аң сезим, ошол акылга жарыша аңдоо. Суроо? Сезим кантип жаратат? Сөз жаратуучу күч эмес, ой жаратуучу. Сөз деген ойдун ишке ашуусуна кийинки бир кадамы. Башы ойдон кетет. Сөздү дагы сиз жөн сүйлөбөйсүз да. Сөздү ойлонуп туруп сүйлө деп атпайсыз да. Ошол сөздү эмнеге багытталат? Туурабы, туура эмеспи? Аңдап атабыз да. Ошол ойлоп атпайбызбы? Толгоп туруп анан даярданып туруп анан айтып атабыз да. Сөз бул ошол ойдун ишке ашышы деп коелучу. Жаратмандык ошондо. Сөздүн өзү жаратуучу эмес. Сөздүн күчү кубаты бар, таасири бар. Башаты ойдон. Бардык нерсе ойдон. Жок, ойду ойлоо эмес. Ойду кубалап барып, ошол ойдун аркасы менен чоң бир иш кылганда, мына ошол жаратуучу күч. Сурообу бияктан? Аны мен сизге азыр айтпайм. Жолу бар албетте, бирок бүгүнкү сабактан тышкары, кийинки сабактарда анан кезеги менен акыл дүйнө, анан сезим дүйнө болот, ошондо айкалышын уламай турабыз. Анан азыр жакшы бир нерсе айттыңыз, эсиме келип атат. Мисалы, диндерде кээ бир диндер белгилүү эле дин билесиңер. Мынтип айтат. Акыл бул жаман дейт. Ум это зло дейт. Слушай сердце дейт. Бул дагы туура эмес. Жүрөк менен эле жашап, акылга салбабасаң, бул да туура эмес. Кыргыздын акылга анан жүрөккө же сезимге болгон мамилеси кандай эле? Кыргыз айтат,
Ачуу душман акыл дос деп атабыз. Акылды дос деп атабыз. Кээ бир динде акыл жок. Дагы бир дин айтат, биякты иштетпей эле кой. Ишеним болсо эле болду. Бул да туура эмес. Ишеним болуш керек. Бирок акыл болбосо, ал ишенимиңдин пайдасы канчалык? Чектеп атпайбы? Тең болуш керек. Төптүктө болуш керек. Ооба. Ушунун өзү туура эмес да. Мына ошол моуну жаратат. Акылды иштетпей, жан дүйнө менен иштет. Ооба, ишеним бар, таза, сезимдер бар, ниетиң, пейилиң, маселе жок. Бирок акыл иштебесе, адам өнүкпөйт. Чектелип калат. Жашоонун маңызын түшүнбөй калат. Себеби ал төптүккө жеткен жок. Жашоонун төптүгүнө же болбосо адам өзүнүн ички дүйнөсүнүн төптүгүнө жеткенде, адам толук кандуу адам болот. Жыйынтыгында ушуну айткым келип атат. Ушул үч дүйнө төптүктө болгондо гана адам жашоонун маңызын түшүнөт дагы, жашоодо бир нерсеге жетиши мүмкүн. Же болбосо жашоонун мыйзамы боюнча бул адам өсөт, өнүгөт. Төптүккө жетпесе, кем болсо, анда адам өспөйт. Себеби ички төптүгү жок адам жашоонун маңызын түшүнбөй калат. Чектелип калат. Мен ким эмне деп атканын билбейм, бирок мынтип айтып коеюнчу. Жанагы чакырып кетет элем, жана оюңуздан кайтсаңыз. Бүт баары Кыргыздан тараган деген бул дагы мындай ашкере да. Ооба, Кыргызда болгон, бирок бизден эле тарады, анан биз кыйынбыз, калган бизден өнүктү. Мен ушул ойго макул эмесмин. Бунун өзү бир аз туура эмес багыт берет. Кыргызда болгон, бул түшүнүктөр болгон, бул билимдер болгон, бирок бизден тарады, ал чоң суроо. Ал бизде дагы, башка элде да болушу толук ыктымал. Бири-бирине байланышы жок болушу да ыктымал. Бирок алда да бар, бизде да бар. Маселе бизде болгон эмес, бизде бар, силер окугула, үйрөнгүлө, бизде жетелеп кетип атпайбы? Мына ошондо маселе. Бизде бар, болгон, бул билимдер бар, тажрыйба бар бизде. Биз билебиз, ошол эле акылга карата болгон, жан дүйнөгө карата болгон, дилге карата болгон нерсенин баарын төптүгүнө жеткен. Анан мен бир нерсени айткан жокмун, акыл менен жан дүйнөнүн гана төптүгүн айтып атабыз. Бирок сезим дүйнө дагы бар дагы. Мерез адамдар да бар. Акылы тунук, сезими нөл. Бул дагы жакшы эмес. Сезим болуш керек. Демек, үчөөнүн төптүгүнө жетиш керек. Экөөнүн байланышын сезим дүйнө аркылуу болуп атат, бирок кээ бир адамда сезими өчүп калса, ал экөөнүн байланышынан да такыр жүрбөй калат. Анан эмнесине басым кылса, ошонусу артыкчылык болуп, ошол жетелейт адамды. Демек, сезим дагы өтө маанилүү. Үчөөнүн төптүгүнө келиш өтө маанилүү. Максат ошол болуш керек. Эч убакта бир жагына басым кылып, бирөөнү унутуп калбашыбыз керек да. Мына бул адамдын ички дүйнөсү, бул эң мындай бир өзүнчө бир чоң керемет да, өзүнчө. Муну адам өзү ойлоп таппайт, акылыбыз да жетпейт, бизди ушинтип жараткан. Бирок биз өзүбүздү таанууда ушул үч дүйнөнү ордун аныктап, бири-бири менен айкалышын, иштешин билип, бири-бирин толуктап кантип, биринин аркасы менен экинчиси кантип өзгөрүлүп, же толукталып, же байышын билгенден кийин ушул төптүккө жетсек, мына эң сонунда. Ошондо биз жашоонун маңызына жетип өстүүрдө болобуз. Бүгүнкү жашоодо биз көп нерсе слайдты берсең артка, жана акыл дүйнөгө басым кылып атабыз. Мен ошого чакырып кетет элем. Жан дүйнөнү уга билели, жан дүйнөнү тааныйлы. Кээ бир адамдар акылы менен билимине таянып көп максат коет, көп ийгиликке жетет, деңгээли көтөрүлөт, аброй топтойт, кадыр барктуу болот, баарына жетет. Элдин көбү көрүп суктанат, сага эмне жетпейт дейт. Ал бактысыз баркуш. Эмне үчүн? Себеби жан дүйнөсү башка нерсени талап кылып атат. Же талап кылганын да түшүнбөйт балким. Бирок жыргабайт да. Жан дүйнөсү такыр мындай рахат алып келбейт ал нерсе. Демек, анын мүмкүн. Баары бир жан дүйнө
менин түшүнүгүмдө мындай биринчи орунда эмеспи же мындай маанилүүрөөк го. Биринчи кезекте жан дүйнөнү угуш керек. Себеби жан деп атабыз. Адам биз тирүү жанбыз. Акыл экинчи маселе. Өзү табиятынан да адам жаралганда эле жан менен жаралабыз. Акыл кийинчерээк келет. Кийин топтолот. Ошон үчүн басымды ошо жанга коюшубуз керек да, жан дүйнөгө басым коюшубуз керек. Ошол жан дүйнөбүздү уга билсек, бирок аны менен жан деп атып эле анан акылды четке кагып таштабайлы. Жана кээ бир диндер таңуулагандай. Ошон үчүн төптүккө жетишибиз керек. Азыр биз тилекке каршы акыл дүйнөгө эле басым кылып калдык да, жан дүйнөнү кутатып койдук. Ошон үчүн баарыңыздарга кааларым, же болбосо эми кеңешим дебейин, сунушум дейинби, же кааларым ушул жан дүйнөбүздү уга билели, тааный билели. Ушу менен жыйынтыктайлы. Туура көрсө. Ал жан дүйнөгө эмнени толтурасыздар? Ошого жараша, баалуулукка жараша, сапаттарга жараша. Негизи жан дүйнө албетте айырмаланышы мүмкүн. Ал дүйнө таанымга да баалуулукка жараша.